Интернет троллинг акча үчүн каалаган кишисин жамандап же актаган интернет колдонуучулары, айрыкча шайлоо өнөктүгү алдында, туруксуз саясий кырдаалда, ири коррупциялык иштер ачыкка чыкканда троллдор фабрикасы толук кандуу ишке киришет. Интернет троллингти маалымат майданында курал катары кимдер колдонушат жана алар кандай тартипте иштешет? Кыскасы, фейк баракчалардын аркасындагы армия тууралуу кенен айтып беремин. Сиздер менен мен Наргиз Айсекова. Салам. Далил элеби? Далилди мен табам. Анда эмесе кепти баштан баштасак, интернет троллинг. Дагы бир жолу кайталай кетсем, бул фейк баракчалардан турган армия. Тагыраагы бир эле адам бир нече социалдык желелерде ондогон жалган баракчаларды ачып алып, заказ менен иштейт. Алардын максаты акты кара, караны ак кылып көрсөтүү. Мында социалдык түйүндөрдө бир же эки жасалма баракча эмес, жүздөгөн, айтор миңдеген троллдор элдин пикирин өзгөртүү аракетин көрүшөт. Биздин душманыбыз бир болуп жатпайбы? Демек тил табышып кетебиз. Ар бирибиздин социалдык тармактарда 200дөй аккаунтубуз, кошумча 50 профилибиз бар. Алар үчүн уламыштарды ойлоп таап, өмүр баянын толтуруп, сүрөттөрдү чаптап, айрым сүрөттөрдү фотошоп менен жасап чыктык. Эркектер үчүн адатта машина же диний маанайдагы сүрөттөрдү коебуз. Кыздарга Азия түспөлдөшкөн чет элдиктердин сүрөтүн издейбиз. Эми мисал менен айтсак, Ташмат кайсы бир ири коррупциялык ишке айыпталып жатат дейли. Албетте ал элдин алдында өзүн актагысы келет. Азыр калктын көбү кырнетте отурганына байланыштуу Ташмат троллдор фабрикасына кайрылат. Троллдор фабрикасы иштеши үчүн чоң имараттын кереги жок. Болгону колунда компьютер, уюлдук телефон, сим-карта жана интернет болсо жетиштүү. Жидиме тийбей эле койгулачы макулбу? Эгерде жидиме тийсе эмерчи, азыр баарыңарды бирден семечкадай кылчу. Он чакты адам жүздөгөн жалган баракчалары аркылуу Ташматты акташ үчүн ал тууралуу жазылган жаңылыктардын астына комментарий жазып, пикирин билдирип, аны актоо аракетин көрүшөт. Бул өзү сабаттуу. Гезит окуйт. Анан эки айылдын кем багалы. Ал эми фейк аккаунттар тууралуу анчейин маалыматы жок жөнөкөй жарандар, элдин көбү Ташмат жакшы адам деп жатса, анда мен жаңылышып жаткан турбаймынбы деп пикирин өзгөртө башташат. Какого цвета пирамидки? Обе белого. Обе белого. Оленька. Обе белого. Албетте мындай кызмат кымбат турат. Журналисттердин иликтөөлөрүнө караганда алардын айлык акысы бери дегенде эле $200 арзан эмес. Дагы бир мисал келтирсек, Эшмат күчтүү саясий оппонент катары саясатта алдыга оозунуп жатат дейли. Каршылаштары анын аброюн түшүрүш үчүн ал тууралуу жалган маалымат токуп, аны фотошоп менен көркөмдөшүп, анан социалдык түйүндөр аркылуу жайылтышат. Мындай ыкма саясий кармаштарда эффективдүү курал экенин троллдор фабрикасынын мүчөсү Open Democracy уюмуна айтып берген. Тексттерди ойлоп табууда биз өз фантазиябызды болушунча пайдаланчубуз. Маалыматты буйртма берген адам кандай кааласа, ошондой бурмалайбыз. Кайсыл бир посттун алдына узун, маанилүү комментарийлерди жазууга аракет кылабыз. Себеби дал ушундай пикирлерди калайык көп окуп, аларга маани беришет. Башкысы биз өзүбүз жазган текстибизге ишенбесек болду. Бирок улам эле жаңы нерсени ойлоп табуу абдан оор экен. Андыктан бир эле комментарийди бир нече аккаунттан кайра-кайра жазган учурларыбыз да бар. Бир кишини актап, башкасын жамандаган соң, алар заказ берген кишиге отчет беришет. Кыскасы жазган комментарий, пикирлерин, бөлүшкөн постторун скриншот, кыргызча айтканда сүрөткө тартып алышып, шефине жөнөтүшөт. Интернет троллингте жалаң эле жашыруун адамдар эмес, айрым учурларда социалдык медиада көрүнүктүү катталуучуларды арбын топтогон белгилүү жарандар дагы иштешет. Албетте алардын кызматы алдаганча кымбат бааланат. Эгер фейк аккаунттар жалган маалымат үчүн айына $200-дөн $300 чейин алышса, катталуучулары көп калемгерлер бир эле пост үчүн $300 жогору акы алышат. Эми дал ошол элдин пикирин өзгөртүүгө жандал бастап жаткан фейк аккаунттарды кантип аныктаса болот деген суроо туулат.
Ал өтө эле оңой. Биринчиден баракчаны ачып көрсөңөр, ал жакында эле түзүлгөн болот. Жеке маалымат жокко эсе, сүрөтүндө жүздөрүн көрсөтүшпөйт. Эркектер желектин же унаалардын сүрөтүн колдонушса, айымдар актрисалардын же гүлдөрдүн сүрөтүн коюп алышат. Ал эми аты жөнүнө болсо Ташмат Таштанов же Патриот жигит деген сымал сөздөр менен толтуруп коюшат. Таалайбек Кудретович. Ассаламангелдиевна. Азыркы маалда троллдор фабрикасы жалган баракчаларын жандуу кармаганга аракет жасашууда. Социалдык түйүндөрдө досторун көбөйтүп, жеке баракчаларына анча-мынча маалымат чыгарып, айтор администратор тарабынан блоктолуп калбаш үчүн болгон аргасын көрүшүүдө. Түшүндүңбү? Ооба. Белгилей кетсек, троллдор фабрикасы кайсы бир маселе боюнча пикир, комментарий жаза беришип, аны социалдык түйүндөрдө популярдуу кылып салышат. Мындан улам катардагы жарандардын баракчаларына эң көп лайк, комментарий жана талкуу топтогон посттор чыга келет. Андыктан троллдор фабрикасы кайсы бир деңгээлде күндүн темасын дагы аныктап коюшат десек, жаңылышпайбыз. Биздин иш тобубузда 15 киши бар болчу. Бирок биз бүтүндөй аскерлердин чакан бөлүгү элек. Анткени бизден башка да бир нече топ түзүлдү деген айын кеп жүрдүм. Ишибиз эртең мененки 10-до башталып, кечки саат 6-7-лерде аяктачу. Бирок бул шайлоо өнөктүгүнүн башында гана болдум. Кийин шайлоо аяктап калганда иш абдан көп болду. Кээде тапшырма берилсе, үйгө кайтып келип комментарий жазган учурлар деле болду. Эми дал ушундай троллдор менен социалдык түйүндөрдө кайым айтышуу бул пайдасыз иш. Анткени алар баары бир саны менен утуп кетишет. Андыктан жасалма баракчаларды байкап калган күндө социалдык түйүндүн администраторуна фейк аккаунттун үстүнөн арызданып коюу кажет. Эгер жалган баракчалардын үстүнөн түшкөн арыздардын саны арбын болсо, анда ал аккаунт блоктолуп калышы толук мүмкүн. Туугандар, бардыгы мыйзам чегинде болсун. Троллдор фабрикасына каршы эң эле эффективдүү күрөш бул ар бир маалыматты расмий булактардан текшерип, ушак кептерди аңдай билүү. Анын үстүнө ашыкча мактап же тынымсыз жамандап жаткан баракчалардын максаты же көздөгөнү эмне деп суроо салып туруу дагы кажет. Болбосо фейк аккаунттар менен троллдор фабрикасынан амал качып кутулбайт. Бизге акыл үйрөткөндөй сенесиң кимсиң? Анда эмесе кайрадан жалпылап айта кетсек, троллдор фабрикасы толгон токой фейк аккаунттарды түзүшөт. Алар маалымат айдыңында элдин пикирин өзгөртүү максатында колдонулат. Жалган баракчаларды аныктап коюу оор эмес. Жеке маалыматты, сүрөттү, посттору жокко эсе же өтө аз. Троллдор фабрикасын социалдык түйүндөрдө жалпы арыздануу менен гана жеңсе болот. Алар менен кайым айтышуу ийгиликсиз аяктайт. Кыскасы, ар бир маалыматты талдап туруп кабыл алыңыз. Ал үчүн биздин видеого лайк басып, каналга катталып койгонду унутпаңыз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Көрүшкөнчө.